Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly cemaat, bugünkü cuma hutbasının teması üy-bülö bağlılıktары. Bağlılık degende kim kanday düşünöt, kim kanday mani ber alat, kim kanday aytıp ber alat, je kim kanday kabul alat. Üy-bülö bağlılıklarынан murda üy-bülönün özünün bağlı ekeninen kabarsız kalbaşыбыз керек. Üy-bülö özü bağlı. Misalı üylönelek jigit menen turmuşka çegele kızdın üy-bülö jönündө süйлөшүүsү ары каттап суу кечпейт. Анткени алар üy-bülö жөнүндө жетик биле бербейт. Üy-bülö болгондон кийин гана очор бачар болуп, бир супарада, бир дасторкондо, бир бөлмөдө уюм-уюз тартып отуруп, бир чыныдан чай ичип, эки жарты бир бүтүн болуп дегендей. Ушул üy-bülönүн өзү баалуу. Ушундай ал бардар жашайбы, орто жашайбы, аябай төмөн жашайбы, üy-bülönүн өзү баалуу. Бирок качан, кандай болгондо üy-bülö баалуу болот? Аллахтын аятына кайрылып көрөйлү. Астагфирулlah. Я айюхан нас, инна халакнакум мин закарин ва унса, ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум, садакаллахул азим. Эй адамдар, мен силерди бир эркек, бир аялдан жараттым. Адам атабыз менен Хавва энебиз жөнүндө сөз кетип баратат. Адам атабыз менен Хавва энебизден урпак уланып көбөйдү. Ошол себептен Аллах Таала бир эркек, бир аялдан жараттым. Демек, üy-bülönүн баалуулугу эң ириде бир эркек, бир аялдан түзүлүүсү. Батыш чыныгы илимпоздордун тилинде картаң континент деп эсептелет. Ооба. Батыш картаң континент. Кээ биркилер бузуку континент деп аталат. Эмнеге десе, аларда эки чоң проблема бар. Биринчиси, төрөт азайган, бир бала же бир кыз менен жашайт. Демек, алар картайып баратат. Ал аймакта жаштар аз. Картайгандар көп. Карыялар көп. Экинчиси, бузуку жийиркеништүү континент дегени, алар эки эркек баш кошот. Эки аял баш кошот. Көрдүңүзбү? Аларда тукум улоо деген, урук калтыруу деген, мурас калтыруу деген, из калтыруу деген түшүнүк жок. Аларда дене кумары менен гана жашоо бар. Аларда üy-bülö баалуулук деген жок. Чыныгы üy-bülö баалуулугу бул исламда. Аллах Таала Кур'анда мен силерди бир эркек, бир аялдан жараттым. Анан силерди чоң расага бөлдүм, анан улутка бөлдүм, анан майда уруу жиктерге бөлдүм. Литаарафу, бири-бириңер менен карым катнаш, дос жар болуп, куда сөөк болуп, ага эни, эже сиңди болуп, карым катнашты калыңдатып, бириңердеги өнөрдү экинчиңер үйрөнүп, бириңердеги илимди экинчиңер таалим алып. Карабайсызбы? Üy-bülö баалуулугу бул демек бир эркек, бир аялдан түзүлгөндүгү баалуу. Бир эркек, бир аялдан түзүлгөн üy-bülö ал өзү баалуу. Ошон үчүн Аллах Таала экинчи бир аятта эми üy-bülö баалуулугу, üy-bülö ал өтө баалуу, эми üy-bülö баалуулугу эмне менен башталат десе, Аллах Таала өз аятында Астагфирулlah. Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа. Аллах Тааланын бир жана бар экенине далил эмеспи? Аллах Тааланын белгилеринен эмеспи? Кудретинин, күчтүүлүгү, мээриминин өлчөөсүз, ченемсиз көп экени, ырайымдуу, кечиримдүү, айкөл жомарт экенинен белгиси эмеспи? Силердин өзүңөрдөн
силерге Аллах Таала силерге жубай жаратып берди. Бул дегени инсаният жинсинан. Эркектер мунул айванаттын түрүнөн үйлөнсүн, аялдар мунул айванаттын түрүнөн турмушка чыксын деген мыйзам жок да. Карабайсызбы? Өзүң окшош акыл эстүү, баам парасаттуу, идиректүү, бир ыкыбалдуу инсан аялды саңа жаратып бергени Аллах Тааланын саңа болгон мээриминин, ырайымынын, жоомарттыгынын белгиси ушул эмеспи деп атат. Үйлөнүүдө Аллах Таала 3 нерсени койду да. Эркек менен аялдын ортосуна 3 нерсени койду. Силерге өзүңөрдүн жынсыңардан жубай жаратып бербедимби? Литаскуну илейха, байыр алууң үчүн жубайыңдын жанында деди. Сен жубайыңдын жанында ага байырлайсың, ал сага байырлайт. Ушул жерде сакан деген кадимгидей баш баанек. Сен үчүн жубайың саңа баш баанек. Сен жубайың үчүн баш баанек. Үй бүлөнүн ичиндеги үй бүлө баалуулуктардын биринчиси, силер бири-бириңерге баш баанек, бири-бириңерге чатыр, бири-бириңерге бозүй, бири-бириңерге түнөк уя болушуңар керек. Ал бир мыкты хан сарайдын, особняктын, вилланын, кабат-кабат үйлөрдүн болуусун жөнүндө сөз кетип бараткан жери жок. Үй куруп, бирок үй бүлөсүн бузгандар деген сабак бар эмес беле? Негизги маселе бул жерде силер аялың экөөңөр бири-бириңерге турак болгула, бири-бириңерге түнөк болгула, бири-бириңерге үй болгула. Үйүңөр жок болсо да сен ага, ал сага байырласын, ушу экөөңөрдүн байырлашууңардын өзү турак болсун. Сен ага, ал сага сүйөнсүн. Экинчи баалуулук кайсыл десе, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Экинчиси, Аллах Таалам экөөңөрдүн ортоңорго сүйүү берди. Никеден кийин болуп көрбөгөндө эч жерден сатып алгыс, эч жерден казып табылгыс, эч кимден карызга ала алгыс, сүйүү берди. Андай сүйүүнү никеге чейин эмес, никеден кийин берилет. Танооңдо сенин жубайыңдын табигый жыты, анын таноосунда сенин табигый эркектик жытың калат. Көпкө чейин калат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, эгерде муъмин инсан көз жумса, ал жерге коюлгандан кийин эки периште келип, Раббиң ким, пайгамбарың ким, диниң кайсы деп сурап, баарын жообу толук болгондон кийин анан Аллахтын буйругу менен эки периште ага нам, сен суроолордун баарына так жооп бердиң. Муну көрдүңбү деп мүрзөдө жаткан жеринен сол тарабын тешип туруп, эгер суроолорго жооп бере албаганыңда, мунобул аңгек сенин бара турган бешигиң болмок деп тозоктон бир кичинекей тешикчи ачып көрсөтүп туруп, кайра жаап коет деп атат. Суроолорго так даана жооп бергендиң үчүн мунул жакта кара деп оң жагынан бир тешикчи ачып, мунул сенин бара турган жериң деп кайра жабылбай дейт. Ошол тешикчи жабылбай, нам канауматил арус, жаңы үйлөнгөн жигит сыяктуу, анын мурдунун таноосунда жаңа үйүнө көчүрүп келген сүйүктүү келинчегинин табигый жыты анын таноосуна сакталган сыяктуу, сен эми бейиштин жыты сенин танооңдо сакталып жата бер деп атат. Караң, ушул жерде жаңы үйлөнгөн сыяктуу деген сөз кетип баратат да. Жаңы үйлөнгөндө экөөнүн ортосунда болуп көрбөгөндөй сүйүү пайда болот. Барып ортодо перзент пайда болот, уул кыз пайда болот дагы, анан экөөнүн тең сүйүүсү перзентке балага өтөт. Ал учурда Аллах Таалам аларга сүйүүдөн дагы күчтүүрөөк, тамырлуу, өтө мыкты ажырагыс рахма, мээрим берет. Мээрим ушунчалык аяп турат. Аял күйөөсүн талаада жүрсө дагы чайын ичти экен, убагында тамагын жеди экен, жукараак кийинип кетти эле аттың эмне болду экен. Талаада жүргөн күйөөсү мен баргы чакты алар ачка калбады экен. Эмне болду экен, ооруп атты эле аттың деп бири-бирин аяп калат. Мээрим. Үй бүлө баалуулуктары мына ушул үчөө. Үй бүлө баалуулуктары ал биринчи эр аял бири-бирине турак жана түнөк болуусу. Экинчиси ортодо чыныгы никеден кийинки жылуу, Аллах тараптан берилген жылуу сүйүүнүн пайда болуусу. Үчүнчүсү мээрим.
Inne fi zalika laayatin liqaumin yetafakkarun. Чындап ой жүгүрткөндөр үчүн мына бул нерселерде болуп көрбөгөндөй эч жерден табылгыс мыкты өрнөк үлгү сабактар бар деди Аллах Таала. Үй бүлө баалуулугу десе эми ар ким ар кандай түшүнөт. Бирок үй бүлө баалуулугу аят менен, хадис менен далилденгенде дагы тагыраак чыгабы? Айтор, мен дагы бир аятка кайрылгым келди. Allah öz ayetinde estağfirullah. Hunne libasul lakum ve entum libasul lahunna. Sadakallahul azim. O ayallar siler nikelenip turmuşka çıkıp жатқан gelecek ömürlük joldoşuңарга. O erkekler siler nikelep alıp жатқан bolочок kelinçeğiңерге. Siler biri-biriңерге kiyim geçe siyaqtуу boluşuңар керек. Ушул kiyim geçe siyaqtуу болуунун өзү үй бүлө баалуулугу dedi Allah Taala. Kiyim geçe siyaqtуу болуунун өзү үй бүлө баалуулугу. Карабайсызбы? Адам кээ бир үй бүлөлөр бар да, сыртынан караганда жакшы эле жашап жаткандай, бирок алар кийим кече сыяктуу боло албагандыгы үчүн айрык жери бар, жыртык жери бар, сөгүлүп кеткен жери бар, ачылып калган, түрүлүп калган, шыпырылып калган кийим сыяктуу биринин абирин экинчиси ачып жүрүп, анда үй бүлө баалуулугу калган эмес. Кийим бир канча роль ойнойт. Мисалы азыр кыш айы калыңыраак кийинбесе, анда ал үшүп калат. Эгерде сырттагы суук, ызгар -10 болуп жатканда жеңи кыска футболка кийип чыккан жигитти деле, уланды деле, кызды деле биз кичине акылы тайга окшойт деп таңыркап карашыбыз мүмкүн да. Ал тапычка менен бара жатса, эмне болуп калган деп таңыркайбыз да. Ар бир мезгилдин өзүнүн кийими бар. Кийим бир канча роль ойнойт. Мисалы суукта үшүтпөө үчүн калыңыраак кийинебиз. Ысыкта ысытып жибербеш үчүн жайкымездик бир аз чукураак кийинебиз. Ошол эле учурда мисалы турмушка чыгып жаткан келин, кыз, үйлөнүп жаткан жигит, ошол үйлөнүп жана кыздын турмушка чыгып жатканын билдирүү үчүн белгилөө максатта экөө тең эң мыкты кийимдерин кийинишет. Ал кийимдер менен алар ашканага кирип, казан аяк кармабайт, картошка казбайт, көчө шыпырбайт. Анткени ал той кийими. Ошол эле учурда кийим адам баласынын уяттуу жерин жабат. Айыл апа, дос жар, жана башкалар угуп көрүп кала турган денеде бир кемтик болсо, ошону кийим жаап турат. Кийим инсандын көркүн чыгарат. Ушул учурда Аллах Таала силер бири-бириңерге кийим кече сыяктуу болгула дегени, сен жолдошуң көңүлү чөгүп турганда, демек анын көңүлүн көтөрө турган эң мыкты баалуу кийим сыяктуу бола кал. Ал негедир ооруп же үшүп турганда кышкы кийим сыяктуу аны жылытканга сен себепчи бол, сен кийим бол. Анын бир айыбы бар, аны айыл апа, эл журт угуп калса, бир аз жолдошуңдун же жубайыңдын маанайы түшүп калат. Ал учурда сен кийим инсандын уяттуу жерин жапкандай, сен анын ошол кемчилдигин жаап кал, жапшырып кал. Кийим инсандын ажарын чыгаргандай, силер бири-бириңерге кийим кече сыяктуу бириңерди экинчиңер толуктап, сулуулап тур. Мына ушул өзү үй бүлө баалуулугу. Ушул үй бүлө баалуулугу. Тилекке каршы кээ бир үй бүлөдө ушул кийим кече сыяктуу болушуңар керек деген түшүнүк жок кесе дагы, анан биринин айыбын экинчиси, анан тигин айыбын мунусу айтып отуруп, азыр экөөндө тең кадыр барып калган эмес. Ошондуктан кыздын ата-энеси айткан экен: "О кызым, кагылайын, биз сени никелеп бердик. Бапестеп тарбияладык. Чоңойдуң, эржетилдиң. Биздин астананы аттап чыккандан кийин эми тияктан бизге сөз ташыба. Кеп ташыба. Келсең жөн кел. Келгениңде кайнатаңды, кайненеңди жана күйөөңдү жамандаба. Анан сен апта турасың, биздикинде таарынып келсең, ай турасың, анан жарым жыл турасың, анан баягы никеден кийинки сүйүүңөр козголуп кайрадан күйөөң менен жарашып кетип калсаң,
сен жашап кетесиң бир жастыкка баш коюп, бирок бизге сен жамандап койгон эмес белең баягында. Биз сенин күйөөңдү жакшы көрө албай кыйналабыз. Карабайсызбы, эмне бир укмуш мыкты сөз. Үй бүлө баалуулук дал ушунда бузулуп атат да. Ал өзүнүн күйөөсүн жамандап келген келинде үй бүлөнүн баалуулугу талкаланды. Эгерде жамандап келсе, ага бир медаль тагып, же бир премия бериле турган болсо анда бир жөн эле. Ал өзүнүн үйүн, өзүнүн үй бүлөсүн өзү талкалады. Аны эч ким талкалаган жок, эч ким бузган жок. Абу Хурайра, Аллах менен разы болсун, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Ида саллатил мар'ату хамсаха ва самат шахраха ва хассанат фарджаха ва ата'ат zawjaha قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت من أي أبواب الجنة شئت". Дал ушул жерде бир хадисти келтиргим келди. Мына ушул жерде үй бүлө баалуулугу камтылган. Пайгамбар айтат: кайсы бир аял 5 убакыт намазын тургузса, бир жылда келе турган ыйык Рамазан айдын орозосун кыйшайсыз толук тутса, өз намысын таза тутса, күйөөсүнүн көзүнө чөп салбай таза жүрсө, өз намысын таза сактаса. Үчүнчүсү ушул. Ал эми төртүнчүсүн караң. Атаат zawjaha, күйөөсүнө баш ийсе. Негизгisi ушул. Пайгамбар ошону эң аягында айтып жатат. Күйөөсүнө баш ийсе, намаз окуса, орозосун тутса, намысын сактаса, бирок күйөөсүнө баш ийбесе, анда пайгамбардын кийинки айта турган сүйүнүчтүү иштери жүзөгө ашпайт. Толуктоосу төртүнчүсү, күйөөсүнө баш ийсе, бул күнөө болбой турган иштерде. Мисалы, сен жолуңду чеч, сен кыска юбка менен чыгышың керек, сен арак ичишиң керек, сен жылаңачтанып көчөгө чыгып бийге түшүң керек десе, анда ага баш ийилбейт. Орозонун күндүзгү күнүндө сен оозуңду ачышың керек, намаз окуп жатканда сен бүгүн окубашың керек дей турган болсо, ага баш ийилбейт. Аллах Таалага күнөөкөр болбой турган иштердин баарында кыйшайуусуз баш ийиш керек. Кыйшайуусуз баш ийиш керек. Ким болгонуңа карабастан. Кимдин кызы, кимдин сиңдиси, кимдин эжеси, кимдин тууганы болгонуңа карабастан. Жана кандай абалда. Сен байсыңбы, бир мыкты кесиптин ээсисиңби, өтө келбеттүү, чырайлуусуңбу, ким экендигине карабастан күйөөңө баш ийүүң шарт. Эгер ушул шарттар аткарылса, эми караң. Кыйла лаха, ага айтылып калынды. Айтылат жакында деген жок да. Ага айтылып калынган, мөр басылып калган, ага чечим чыгарылып калынган дейт Пайгамбарыбыз. Удхулил джанната мин айи абуабил джаннати ши'ти. 5тин 8 эшигинин каалагандан тандап кирбешке эркелеп деп айтылып калынган дейт. Эми айтылат деген жок. Ушундай аялдар, алар жер бетинде эч кимге билинбей басып жүргөн тирүү бештиктер деп аталат. Мына үй бүлө баалуулук ушунда сакталып атат. Демек мындай аялдан кандай уул, кандай кыз төрөлүп атат. Бул кимдин кызы эле? Бул атасына аябай мыкты кызмат кылып баш ийген бир эненин кызы эле. Демек мындан да дал ушундай уул кыз төрөлөт. Амр ибн Саад ибн ал-Ас мындай дейт. Ма нахала валидун валадан мин нихалин афдала мин адабин хасан. Мына үй бүлө баалуулугу. Ата-эне өзүнүн перзентине берген эң мыкты таалим тарбиясындай кымбат баа белекти, төгөрөктү 4 айланса да таап сатып алып бере албайт деп атат. Үй бүлө баалуулугу дал ушул жерде сакталып атат. Мисалы азыр арашан деген кой мода болду багуу. Анын жаңы туулган козулары $10,000 сатылып атат, эгерде параметрлери туура келип калса. Ал эми чоң койлор, кошкорлору $70,000, $100,000 жетип атат. Аттар, бүркүттөр, канаттуулар, көгүчкөндөр, гүлдөр баалуу болду дагы
Бирок үйдө өлкөнүн бирден бир байлыгы болгон жаран инсан, перзент, бул деген уул кыз барксыз болуп калды. Анткени ага тарбия берилбей атат. Эмнеге десе, анткени ага тарбия берүүчү эне өзү тарбиясыз эле. Үй бүлө баалуулугу ушул жерде талкаланып атат. Үй бүлө баалуулугу эмне менен сакталат десе, эненин тарбиялуу болуусу менен. Эненин тарбиялуу болуусу менен. Анткени улууларда, даанышмандардын айткан сөзү бар. Эгерде эркек динге, ыйманга келе турган болсо, анда дин, ислам, Кур'ан, адеп, ахлак бүт бардыгы астанага чейин эле келет. Эгерде эне исламга, ыйманга келип кала турган болсо, анда Кур'ан дагы, сүннөт дагы, ыйман дагы, ислам дагы, адеп ахлак дагы, адамгерчилик дагы, береке дагы астанадан аттап төргө чейин келет. Анткени үйдүн ичиндеги бүт бардык өйдө төмөн ишти жүргүзүп жаткан ал эне. Ал бирде өйдө, бирде жогору басуу менен, бирде узун, бирде туура отуруу менен өзүнүн уулу менен кызын тарбиялап отурат. Ал үйдүн ичиндеги тарбиячы. Кейфеме якунил мурабби якунил мурабба. Тарбиячы кандай болсо тарбияланганда дал ошондой болот да. Үй бүлө баалуулугу ал мисалы каадаланып, түз басып, өзүнүн боюн көтөрүп жүрүүнү, мыкты саркеч кийимдерди кийинип алып, оозун оймоктой кылып, боеп, тырнактарын өстүрүп жүрүү ал үй бүлө баалуулугуна кошулбайт. Ал каада салттан эмес. Үй бүлө баалуулугу ата менен эненин таалим тарбиялуу болуусу, жыйынтыгында уул кыздын тарбиялуу болуусу. Жабир ибн Самура мындай дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риwayat кылып атат. Лиан юаддиба ар-раджулу валадаху хайрун лаху мин ан ятасаддак биса. Бир кишинин өз уулун же өз кызын мыкты кылып тарбиялоосу, мыкты тарбиялоосу Аллах жолунда 3 кило 200 грамм алтын кайрымдуулук кылгандан да өйдөрөөк турат. Алтын 3 кило 200 грамм алтын, бул деген не деген баа, не деген акча. Миллиондогон акчаларды чапчып калат 3 кило 200 грамм. 3 кило 200 грамм алтын не деген акча, не деген байлык, не деген капитал, дасмия. Ошолорду таап кайрымдуулук кылгандан көрө өзүңдүн уулуң менен кызыңды жетик тарбиялап ал, каада салтка да ал келтир. Улууну урматтап, кечүүнү узаттай турган, улуулардын астынан аттап кесип өтпөй турган, какалактап, мисалы кызыл тили көрүнгөн чейин көчөдө шапалактап күлүп жүрбөй турган кылып, жолдун чети менен баса турган кылып, ыйбааланып, жерди тиктеп баса турган кылып тарбиялап кой. Ушунун өзү 3 кило 200 грамм алтынды Аллах жолунда кайрымдуулук кылгандан артыгыраак. Балким короо койсоёрсуң. 4 түлүк малыңдын баарын сойсоң деле, уулуң менен кызың тарбиясы боло турган болсо, анда үй бүлө баалуулугунун дал ошол жерде быт-чыты чыкканы. Бекерден айтылбаса керек биздин элибизде. Атасы жиндинин бири жинди, энеси жиндинин миңи жинди деп. Карабайсызбы? Үй бүлө баалуулугунда ким негизги ролду ойнойт десе, үйдүн ичинде ал таалим тарбия жаатынан эне негизги ролду ойнойт. Эне мыкты боло турган болсо, анда перзенттер, уул кыздар мыкты болду. Эне эле бузула турган болсо, анда үй бүлө баалуулугу кетти, жоголду. Мен кайсы бир сабагымда айттым эле. Мен кайсы бир сабагымда айткам. Бир киши дыйкан ошол жерден асыл болгон, тапкан пайдасын базарга алып барып сатып, жоонуна каптарды көтөрүп алып, алыскы базарга ошентип ар кимдин эшегине, арабасына жүктөп жүрүп, ар кимден жеме, уруш сөз угуп жүрүп, акыры кой өзүм эле бир улуу сатып албасам болбойт деп, мал базарга түштү. Төө сатылып жаткан базарга кирип, көзүнө аябай сонун келбеттүү көрүнгөн тайлак. Анан ошого чап жармашып, сатуучунун колун бекем кармап, кое бербей, баалашып отуруп, акыры бир өлчөм акчага келип, макул болушуп, анан тайлакты сатып алды. Кетеринде, унутуп калыптырмын. Жаман адаты жокпу? Деп сурады. А бизде адатта базарга барсак, уй сатып алсак сааной теппейби? Садыра береби жакшы? Ат сатып алсак дагы теппейби, тиштебейби, үркпөйбү?
бүт барын сурайбыз да, ушинтип. Ал дагы ушинтип сурады. Жаман адаты жок беле десе. Ой, жаман адаты эле жок. Азырынча бул жаш, бирок энеси үстүндө жүк барбы, жокпу, айтор кызыктырбайт эле. Бара жатып алдынан чыккан балчыкка тарс жатып эле оонолактап эле үстүндөгү жүктү деле мисалы бычын чыгарып, талкалап, балчык ылай кылып, ушундай бир булгап ташачу. Эми ошол төөнүн тайлагы да. Бирок тайлакта азыр андай адат жок деди. Анан, ошондой деңизчи. Эми ал тайлак болсо мен өзүм үйрөтүп алам деди. Бирок үстүнө жүк артылганга чейин бул тайлак эч бир балчыкка жаткан жок. Жаңы сатып алынган ээсинин колунда мыкты тарбияланды, мыкты жем жеди, бой көтөрдү, чоңойду. Анан ал дагы үстүнө жүк артып базарга бара турган болду. Жанында жардамчы кызматкер менен ал бир топ жүктү артып алып базарга бара жатканда, базардын кире беришинде бир балчыкты көргөндө ушул баягы тайлак азыр чоң төө болду. Балчыкка жата калып оонолактаганда жанагы дыйкан карап туруп баш чайкап жардамчы кызматкерин тез чурка үйгө деди. Тез үйгө чурка. Биздин үйдөн кабар ал. Эмне болуп атат? Ким келди, ким кеткенинен мага кабар бер деди. Ал тез жетти, бир мезгилде энтигип чуркап келди. Эмне болду? Ой, эми кантип айтам сизге? Айт болгонун. Барсам, келинчегиңиз ошол бир чоочун киши менен болуп атыптыр. Ошондон баягы дыйкан киши, ай, мен эки нерседе жаңылдым. Бир аял алганда, бир төө алганда жаңылдым. Менин кайненем ошондой аягы суюк болчу. Менин кайненем аягы суюк болчу. Кагылайын. Тууганым, муну тайлакты мен сатып алып атканда ээси бул тайлактын энеси балчыкка жатып алат дегенден эч нерсе болбойт деп өзүм алдым, тарбияладым. Бирок энеден калган жаман адат баары бир тукум кубат турбайбы? Мына мен ошодон мен кайненем ушундай эле, эми кызы мындай болбосо керек деп көңүлүм ток жүрдү эле. Бүгүн тайлактын чоңоюп калган учурундагы балчыкка жатканынан кайненем эсиме түшүп кетип, сени жөнөтсөм ал чындыкка чыгып атпайбы деп атат, кара. Энеси жиндинин баары жинди деп бекер айткан эмес да. Үй бүлө баалуулугун эне сактап калат үйдө. Үй бүлөнү эне сактап калат. Баланы, кызды бузган да эне, аны оңдогон да эне. Атага каршы кылган да эне. Алар менен мамыр жумур болуп ынтымак жашаткан да эне. Үй бүлө баалуулугу ушунда сакталат. Абдуллах ибн Амр, Аллах мандан разы болсун, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, "Ад-дунья мата, ва хайру мата'i ад-дунья ал-мар'ату салиха", садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Дүние бир пайдалануучу бир буюм, чоң майдан, ар кандай бир муктаждыгыңды бүтүрө турган, эс ала турган бир жер. Бир жерден жейсиң, бир жерден ичесиң, бир жерден кийинесиң, дагы бир жерде эс алып уктайсың. Айтор дүние адам баласын рахат эс алуусу үчүн жаралган бир майдан сыяктуу. Бирок бул дүниенин ичиндеги дүниеге караганда дагы ырахаттуу, эң мыкты пайдалануучу нерсе ал таква аял деген. Ал таква аял дүниеге караганда дагы ырахат жагынан, сүйүү жагынан, азгырык жагынан, оңолуу жагынан, бузулуу жагынан дагы дүниеден үйдө турат. Караң, үй бүлөнү оңдоп коюу дагы аялдын колунан, бузулуусу дагы аялдын колунан. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Үй бүлө баалуулугун кимдер сактайт дедиле? Пайгамбарыбыз: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ар-раия." Ар бириңер жетекчисиңер. Карамагыңардан кыяматта келип башыңар менен жооп бересиңер. Ар-раджул раин ва хува мас'улун ар-раия. Эркек киши үйдөгү ата, ал бир жетекчи. Ал карамагында өзүнө тийиштүү болгон нерселерден жооп берет кыяматта. Үй бүлөсүн адал тамак, адал кийим,
мыкты тарбия менен камсыздаш керек эле. والمرأة أي والزوجة والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. Ayal üydөгү эне, ал дагы үйдүн ичиндеги жетекчи. Ал үйнүн ички тазалыгы, төшөк, үйдүн ичи, бөлмө, идиштин тазалыгы, тамактын мыкты болуп бышышы, уул менен кыздын айрым жатышы, алардын сыртка чыккандагы эң мыкты көркөм эл суктаналар тарбиясына дал ушул аял жооп берет. Караң, үй бүлө баалуулугу деп дал ушуну айтат. Үй бүлө өзү баалуу нерсе исламда, бирок үй бүлө баалуулугу дагы өзүнчө да. Андыктан Аллах Таалам баарыбыздын үй бүлө өзүдө дагы баалуу кылсын. Үй бүлө баалуулуктарын сактап кала турган эң мыкты сыпат жана сапат мүнөздөргө да ээ кылсын. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.